Садака бул адамдын жашоосуна рахат берет. Ойлосоң мынакей, садака бердиңер, 70 баладан кутулат. Бир садака 70 баладан куткарат. Дагы айтылат субханалла, садака менен дейт, өзүңөрдү дарылагыла. Садака менен өзүңөрдү дарылагыла. Биз дары десе ойлойбуз, рак болуп калганда беришим керекпи? Же болбосо проблема берип калганда жок, тескерисинче. Качан сенде эч нерсе болбой турганда бергиле, ошондо 70 баладан кутулат. Ошондо субханалла Алла Таала да өсүш берет. Садака байлыкты кемитпейт, көбөйтөт деген пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын оозунан чыккан сөздүн баарында береке бар. Мен ушул нерсени мындай канча жылдан бери мындай молдо болсок делечи, кээ бир сөздөрдү мындай карап туруп, мындай практика кыласың да. Практика. Ушу пайгамбарыбыз айтты. Так, бирөөнө сүйлөнүп курук болуп калса, балким мен мындай айтып алып өзү ишенбей калбайын. Канча деген нерселерди көрүп атабыз субханалла. Ушундай практика жүзүнө алып келгенде, мына намаздагы практика, оруздагы практика, садакадагы практика, сүйлөп аткандагы практика, мамиледеги кылып аткан практикалардын баардыгы теңчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй кылса, ошонун акыйкатына жетип, ошондой нерсе ордуна келип атканын көрүп атабыз. Анан күйөөңүздүн иши оңолбой атса, эки нерсе кылыш керек. Биринчиси, сиз шүгүр айтыңыз, күйөөңүз автоматически болбой бай болуп баштайт. Экинчисинен күйөөңүз айтыңыз, сиз алып келген нерсе рахмат, ыраазымын деңиз, машалла тапканда береке башталат.